Куптан намазын үйдө окуп калганда 4 рекат парздан кийин ошол күндүн асыр намаздары каза болуп калса 4 рекат куптан намазынан парзынан кийин каза намаздарды окулабы, анткени бир сабакта уккан элем 3 рекат витр акыркы болушу керек деп. Жок, ал 3 рекат витр акыркы деген сөз урматтуу бир тууганым, ошондой окуган жакшыраак. Мисалы үчүн, эгерде сиз түндө тахажжуд окуй турган болсоңуз, тахажжудтан кийин окуңуз витр важип деген сөз да. Бирок бул милдеттүү эмес. Уктап калам, корком эми панда уктап калабыз да көп учурда. Куса көбүрөөк жеп алса, тем более кыргыздыкы дайыма 5 бармак тыгып алып жейт, уктайт. А булар ошо витрди окуп алган жакшы эрте эле. Анан бирок түндө туруп тахажжуд окуй бересиз. Анан өзүнө ушар болгон адамдар болсо, булар ошо куптан 2 рекат сүннөтүнөн кийин витр важип окубай тахажжуд окуйдо жакшыраак болот. Нафил эме каза буга байланбайт. Витрден витрден кийин боло берет. Казанын өзүнүн тартиби ушундай. Окуй бересиз. Каза күн чыгып атканда, күн чакчыкта, күн батып атканда гана макру. Калган учурдун бардыгында боло берет. Даже нафил макру болгон убакыттарда каза макру болбойт да.